Балада санариптик көз карандылык бар экенин аныктайбыз. Көз карандылыкпы? Алгач келгиле, балаңар чын эле интернет жана гаджеттерден көз каранды болуп калганын аныктап алалы. Бала телефондо өтө көп убакыт өткөрсө, бул сөзсүз түрдө эле көз карандылык болуп калбайт. Бала санарип дүйнөдөгү кызыкчылыктар үчүн уйкуга да, тамакка да кайыл болуп баштаса, мына ошондо көз карандылык туурасында сөз кылууга болот. Эгер керек болгон учурда гана компьютер же телефонго кирип, калган учурларда офлайн бейкапар жүрө берсе, дайым телефонун текшере берген адаты жок болсо, демек ал толук көз каранды эмес дегенди түшүндүрөт. Эгер адам өзүнүн баардык жандуу социалдык активдүүлүгүн жоготуп койгон болсо, реалдуу жашоодо эмес, виртуалдык дүйнөдө жашаса, анда ал көз карандылыктын чегинде турат дегенди түшүндүрөт. Бирок ал адам өзүн андай эсептебейт. Негизинен адамдар толук көз карандылык менен толук көз карандысыздыктын ортосунда болушат. Көз карандылыктын белгилери. Көз карандылыктын белгилери төмөнкүлөр. Адам ал объектти өзгөчө баалуулук катары карай баштайт. Бул төмөнкүдөй ойлор же сөздөр менен берилет. Мени телефон гана бактылуу кыла алат. Мен аны дайым колумдан чыгарбай кармап жүрүшүм керек. Көрүнүктүү жерде турушу керек. Дайыма кирип бир нерсе кылып турушум керек. Жана ушул объект гана мага рахат, кубаныч тартуулай алат. Эгер мен андан ажырап калсам, жашоом токтойт. Гаджетти колдонуу эмоцияларга да таасир берет. Мисалы, аракеч адамдарда да ушундай болот. Алар арак ичкенде маанайлары көтөрүлөт. Шапоголиктер болсо дүкөнгө жүргөндө чечекей чеч болот. Мен тынчсызданып, өзүмдү жаман сезип турам. Бирок азыр Инстаграмга кирсем эле жакшы болуп калам. Ооба, маанайым көтөрүлүп калды. Көңүлүм чөгүп турду эле, эми болсо өзүмдү жакшы сезип калдым. Көз карандылыктын дагы бир белгисин психологдор толеранттуулуктун өсүшү деп аташат. Көз каранды болуп калган адам ал нерсени улам барган сайын көп каалай баштайт. Мурда мен күнүнө 1 саат ойночумун. Жана ал мага жетиштүү эле. Эми болсо барган сайын көп, андан да көп ойногум келет. Бир күн бою компьютерде отура бергим келет. Практикалык көнүгүү. Балаңызда көз карандылык бар экенин билгиңиз келеби? Орусиялык үй-бүлөлүк психотерапевт Екатерина Бурмистрова иштеп чыккан текшерүү баракчасын сунуштайбыз. Ар бир суроого өзүңүздүн жана балаңыздын жүрүм-турумдарын 0дон 10го чейинки баа менен баалаңыз. Бул жерде 0 жок, андай эмес, ал эми 10 ооба, так ошондой дегенди түшүндүрөт. 3-7 жаштагы балдардын ата-энелери үчүн текшерүү баракчасы. Бала өз алдынча гаджетти, телефонду, телевизорду күйгүзө алат жана каалаганда күйгүзүп алат. Баланы тез арада бир нерсе менен алаксытуу керек болгондо сиз анын колуна гаджет берип же телевизор коюп бересиз. Ал бир күндө 2 сааттан ашык убактысын экран алдында өткөрөт. Аны экрандан ажыратууга аракет кылганда ал өтө агрессивдүү болуп чуу салат. Кандайдыр бир нерселерди ал экранды карабай жасай албайт. Машинада жүрүү, тамак жегенде, кийинип жатканда, горшокто отурганда жана башка. Кечке карай ал бууттана баштайт. Тез уктап кете албайт. Эгер сиздин жыйынтыктар 30 балдан өйдө болсо, сиз үчүн балдардын экрандык көз карандылыгы жөнүндө кененирээк билип алуу маанилүү, ар кандай кырдаалга даяр болуу үчүн. 7-12 жаштагы балдардын ата-энелери үчүн текшерүү баракчасы. Бала орто эсеп менен бир күндө 3 саат экран алдында өткөрөт. Ал негизинен компьютердик оюндар, мультфильмдер, персонаждар жөнүндө сөз кылат. Биринчи мүмкүнчүлүктөн пайдаланып виртуалдык дүйнөгө сүңгүгөнгө аракет кылат. Аны башка балдар менен аянтчада ойноо кызыктырбайт. Ал экранга берилип кирип кеткенде сиздин чакырганыңызды укпайт, сөздөрүңүзгө эч кандай реакция кылбайт. Бала чоңдор аралашпаса тамак ичкенди же сабак окуганды унутуп коюшу мүмкүн. Ал компьютерде же телевизордо көргөндөрү жөнүндө коркунучтуу түштөрдү көрөт. Ал өз бөлмөсүндө жалгыз уктагандан коркот. Бала экрандын каармандарын реалдуу жашоодо көргөнүн же алар менен кандайдыр бир аракеттерге барганын айтып берет. Көп учурда кечкисин ал бууттанып, тутаалана баштайт. Эгер сиздин жыйынтыктарыңыз 50 балдан жогору болсо, бир чара көрүшүңүз зарыл. Абалды көзөмөлдөн чыгарып жибербеңиз. 13-16 жаштагы балдардын ата-энелери үчүн текшерүү баракчасы. Экран алдында өткөргөн убактысы 3 же андан ашык саат. Баланын чыныгы жашоодо мамиле түзгөн адамдарынын саны абдан чектелүү. Телефон аркылуу сүйлөшкөн же үйүнө мейманга келе турган 1-2 эле досу же тең тушу гана бар. Алар да көбүнчө баланын виртуалдык ишмердүүлүгүнө байланыштуу достор. Жана алардын сүйлөшүүлөрү көбүнчө чат аркылуу жүрөт. Сиздин аны гаджеттен алаксытуу аракеттериңиз дайыма катуу уруш менен бүтөт. Чоңдор аралашмайынча эч качан экранды өчүрбөйт. Анын кеби виртуалдык кызыкчылыктарына байланышкан сленгтерге бай. Экранга чөмүлүүгө мүмкүнчүлүк жок болгон учурда абдан зээригет. Эмне менен алектенерин билбейт. Эгер баланын гаджетти пайдалануусун чектеп койсоңуз, ал ар кандай алдоо же туура эмес жолдорго барышы мүмкүн. Бардык жакшы эмоцияларды ал виртуалдык реалдуулуктан гана алат. Физикалык активдүүлүккө байланышкан эч бир кызыкчылыктары жок. Эртең менен эрте туруш керек болсо да, экран алдында көп убакыт өткөрүп, кеч уктайт. Эгер сиздин жыйынтыктарыңыз 50 балдан жогору болсо, абалды көзөмөлдөн чыгарып жибербөө үчүн кандайдыр бир чараларды көрүүгө мезгил келди. Эмне кылуу керек?
тесттин жыйынтыгы көңүлүңүздү чөгөрдүбү? Кабатырланууга шашпаңыз. Бул учурда тынчсыздануу, өзүңдү күнөөлүү сезүү, уялуу эч кандай жардам бербейт. Бирок сиздин жоопкерчилигиңиз эң мыкты жардамчы. Кырдаалды көзөмөлгө алуу керек. Бул үчүн көйгөй бар экенин моюнга алуу зарыл. Ал эми абалдан кантип чыгуунун жолдорун кийинки сабакта көрсөңөр болот.